Бул видео акыркы күндөрү социалдык тармактарда кеңири тарап коомчулуктун кызуу талкуусуна жен таштаган. Анда Ноокат районунун тургуну президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин колуна кир сууну карматып, аны эл алдында уят кылган. Мындай көрүнүш жергиликтүү бийлик элдин көйгөйүн таптакыр билбейт дегенди билдирет. Жергиликтүүлөр негизи эле ал кызматка келгени аймакта көзгө көрүнөрлүк иш жасалбаганына жана жартаарлык долбоор ишке ашпаганына нааразы. Эми суроо: Аманкан Кенжебаев элдин маселесин чечпесе эмне иш кылат? Алдыда токтолобуз. Аманкан Кенжебаевдин биографиясына көз чаптырсак, ал 2 жолу Сокулук районунун акими болгонун көмүлдү турат. Биринчи жолу 2012 жылдан 2017 жылга чейин бул кызматты ээлесе, экинчисинде 2020-2021 жылдары районду башкарган. Узак убак бою аким болгон Кенжебаев Сокулук районун гүлдөтүп иштеген деп ойлосоңуз, жаңылышасыз. Ал кызматынан пайдаланып, чөнтөгүн толтуруп, анан теңирден тетир иштерди жасаганы менен элдин эсинде калган. Сөзүбүзгө далил бар. Биринчиден, Аманкан Кенжебаевди Сокулук районунун бир бөлүгү кумарпоз адам катары тааныйт. Себеби анын Шопоков шаарындагы кумарканаларга байма-бай барып, бир түндө 10 000 деген доллар уттуруп жибергенин өздүк булактар айтып беришти. Ага мына бул сүрөт далил. Кумар оюндан сырткары Бишкек шаарындагы кафе жана сауналардан башы чыкпай, секерек кыздарды жандап жүргөн адаты да бар. Экинчиден, Аманкан Кенжебаев чириген бай катары таанымал. Куруп айыл аймагындагы Дөң Алыш айылында ири мүйүздүү мал багат. Сокулук районунун Военно-Антоновка айылындагы спортивная рыбалка комплексинин тең негиздөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Военно-Антоновка айылында 2 хан сарайы жана Бишкек шаарында бир нече батири бар. Өткөн жогорку кеңешке шайлоодо бир катар талапкерлерди каржылаганы дагы айтылып жүрөт. Мындан улам суроо туулат: жөнөкөй аким мынча байлыкты кайдан топтоду? Көрсө, Аманкан Кенжебаевдин кырышалары өтө чоң экен. Өздүк булактар билдиргендей, ал айрым таасирдүү, авторитеттүү адамдарды пайдаланып, мыйзамсыз түрдө жерлерди кымырып, өзүн биремдик менен иш алып барган. Аманкан Кенжебаевдин таянаар тоосу Камчыбек Ташиев болгон. Ал аркылуу жогорку кызматтарга келген. 2017 жылдагы президенттик шайлоо маалында ал Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариевдин Сокулук району боюнча саясий штабын жетектеген. Ошондой эле кылмыш чөйрөлөрүндө белгилүү деп айтылган Райым Кулов менен тыгыз мамиледе. Мындан сырткары, Аманкан Кенжебаев өзүнүн кызыкчылыгы үчүн экс-президент Роза Отунбаеванын күйөө баласы, милициянын генерал-майору, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адамкалый Чыныбаевди, жогорку сотунун судьясы Күмүшбек Жоомартовду, Шопоков шаарынын мурдагы мэри Нурадил Станов сыяктуу адамдарды пайдаланып кирген. Кырышасы Камчыбек Ташиев маалында Аманкан Кенжебаев жакшы эле чартаңбай тепкен. Анын колдоосу менен 2021 жылы жогорку кеңешке депутат болгон. Бул убакытта ал мыйзам жазып, эл көйгөйүн чечкенге ашынган деле эмес. Эптеп былдырап болор-болбос сөздөр менен күн өткөрүп жүргөнүн эл жакшы билет. Мурда экинчи маселе болуп чакырылгандардын тизмесин окуп кетейин. Кутманова Адина Расиевна, Кыргызстан Жарсысоо экология техникалык көзөмөл министри. Кутманова Адина Расиевна, Кыргызстан Жарсысоо экология техникалык көзөмөл министри. Кыргызстан Жарсысоо экология техникалык көзөмөл министри. Же башкача сүйлөшөлүбү эми? Салып койдугар ошо турат ошолуча. Эми Кийин тагыраагы 2025 жылы 30 ноябрда өткөн кезексиз парламенттик шайлоодо Аманкан Кенжебаев 2 жолу аким болгон Сокулук районунан катышып, болгону 200 добуш топтогон. Бирок кырышасы Камчыбек Ташиевдин жардамы менен Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүл кызматына кирген. Ошентсе да Аманкан Кенжебаев бир жерден мыктылыгын көрсөттү. Бул мыйзамсыз баюу, миллиондорду кумар оюндарына чачуу. Анын мындай жашоо образы тыкыр текшерүүгө алынып, киреше булактары жана мүлктүк абалы мыйзам чегинде толук ачык айкын каралууга тийиш.